Анан ушу баламдын дагы ушу немеси башынан ушу ириң сыяктуу бир нерсе суу чыгып эле. Майыз дары да кымбат турат экен. Бир эле майызы 700 сом турат экен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Биздин фонд дагы да болсо өз ишин улантууда. Азыркы маалда Бишкек шаарында жашап жаткан Акбейл эжебизге жана баласы Илимге жардам берүү үчүн келип отурабыз. Эжебиздин бизге кайрылуу таштаган себеби тамак аштан, продуктадан жана квартплатадан жана ошондой эле инибиз Элимдин ден соолугуна байланыштуу муктаждыктар пайда болгондуктан бизге кайрылуу таштаган. Байдын байлыгында кедейдин көз акысы бар дегендей, намаздын, орозонун акысы болгон, анын казасы болгон сыяктуу жетимдин да, жесирдин дагы өз акысы болот. Урматтуу мусулман бер туугандар, садака 70 балайдан кайтарат демекчи, колубуздан келген жардамды берип, эжебиздин жана инибиз Элимдин ден соолугуна жардам берип, жүрөгүлөрүнө жылуулук, жүзүнө жылмай тартылганга баарыбыз биргеликте аракет кылалы. Азыркы учурда ушу эң биринчи муктаждык ушу квартплата төлөгөнгө кыйналып атабыз. Анан көрдүңөрбү тиги үйдө суук болуп барат. Свет дагы 2000 сом ушундай чыгып кетип атат бир айга жакканда эле. Анан ушу баламдын дагы ушу немеси башынан ушу ириң сыяктуу бир нерсе суу чыгып эле. Тиги больницага да жатып чыктык, ага да жардам бербей ошенткенен башка жактарга көрүнүп ошентип азыр болсо ошо майыз дары да кымбат турат экен. Бир эле майызы 700 сом турат экен, дагы бир майызы 1200 сом турат экен. Ошолорду алгандан кыйналып атабыз азыр. Ошо анан ошо кайрымдуу инсандарга кайрылат элем. Эгерде мүмкүнчүлүгү бар адамдар болсо, биркеден көптү көрсө көл болот дейт го. Бирке жардам берсеңиздер, ушу өзүм деле шыгым бар, магазин иштетип, соода кылып, оокат кылып кете алам. Просто азыр балдарым кичинекей болгон үчүн иштей албай атам жакшы. Эгер бир жылуу жерди ачып алсам, баламды жаныма коляскага алып алып эле иштете берет мен.